өчтө 9 жаштагы Алишер жана 7 жаштагы кызы Айзаданын энеси Коңурбаева Светлананы ата-энелик укуктан ажыратуу иши каралууда. Күйөөсү Коңурбаев Автандил мурдагы аялы 4 жылдан бери балдарды тарбиялоого катышпай жана аларды ойлоп дагы койбогондуктан аны ата-энелик укуктан ажыратуу талабы менен сотко кайрылган. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Доогер Коңурбаев Автандил ата-энелик укуктан ажыратуу тууралуу доо арыз менен кайрылып, ошондуктан доо арыз соттун өндүрүшүнө кабыл алынды. Ошол себептен силер бүгүн сотко чакырылып отурасыздар. Доогер иштин материалдарына тиркей турган кошумча далилдериңер же өтүнүчтөрүңөр барбы? Жок, азырынча. Жоопкер, сот сизге доо арыздын көчүрмөсүн жанагы тиркелген документтерин тапшырат. Жоопкер, сиз сотко жазуу түрүндө өзүңүздүн каршылыктарыңызды жана аны тастыктаган далилдериңизди берүүгө укуктуу экениңизди мен эскертем. Түшүнүктүүбү? Анда алганыңызды тастыктап кол коюп коюңуз. Тараптар бул маселени тынччылык жолу менен чечип алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондуктан ойлонуп көрүүгө убактыңар бар экенин эстен чыгарбаңыздар. Автандил Коңурбаев 4 жылдан бери 2 баласын жалгыз багып келет. Өспүрүм жаштагы Алишер менен Айзаданын энеси Светлана балдарын атасынын таштап кетип калган. Ошол кезекте мен фурамды жана гольф үлгүсүндө эски машинамды сатып, Светлананын мага таштап кеткен карыздарынан кутулушум керек болчумун. Светлана жолдошу Автандил экөө баштаган чакан соода сатык бизнести ара жолго таштап, ал эмес карызга батырып кетет. Кыйналганымдан эмне кыларымды билбей, Турцияга жөнөй берген балдарымды кайненеме таштап коюпчу. Ошол маалда эмнеге мындай болуп кеткенин деле мен деле билбей каптырмын. Эмнеге мен мындай жолго барганымды билбейм. Бир жолу байланышка мүмкүнчүлүк болуп чалганында мага тийишпей эле жашоом бөлөктөп койду. Ошентип байланыш жүзүлдү. Жада калса уулум ооруканада жатканда да басып келип койгон жок. Ошентип жалгыз бой ата болуп калдым. Автандил Светлана менен үй бүлөлүк турмуш куруу мүмкүн эмес экендигин түшүнүп ажырашат. Ал эми бүгүн болсо соттон аны ата-энелик укуктан ажыратууну өтүнүүдө. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыңарбы? Отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Сот отурумунда доогер Коңурбаев Автандил Бекболотовичтин жоопкер Коңурбаева Светлана Искендеровнанын ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча доо арызы карайт. Катчы, сот отурумуна келген тараптар жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Сот отурумуна доогер Коңурбаев Автандил Бекболотович, доогердин жактоочусу Мегилерова Мейил, жоопкер Коңурбаева Светлана Искендеровна, жоопкердин жактоочусу Мунарбек Супатаев, прокурор Айнагүл Сардарбекова, үчүнчү тарап үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Нургүл Рыскулова. Сот отурумунун катышуучулары өздүнүн тастыктанган бөлүктөрүн тапшырышты. Доогер, ордуңуздан туруп, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Коңурбаев Автандил Бекболотович, Ташбашат көчөсүнүн 34-үйүндө турам. 1980-жылкымын, 36 жаштамын, айдоочу болуп иштейм. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз сиз дагы. Коңурбаева Светлана Искендеровна, 1983 болом, 33 жаштамын, кафеде идиш жууп иштейм. Бешеналова көчөсүнүн номер 53-үйүндө турам. Рахмат. Сот отурумунун курамы жарыяланат. Төрагалык кылычы Булатова, катчы Тариелова. Сотко ишенесиздерби? Баш тартуу болобу? Баш тартуу жок. Тараптар, ордуңардан туруп коюңуздар. Сот сиздердин процессуалдык укуктар менен милдеттериңизди түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 35-беренесине ылайык сиздер иштин материалдары менен таанышууга, көчүрмө жасоого, сотко ишенбечүлүк жарыялоого, далил келтирүүгө, ишке катышкан адамдарга, күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо узатууга, өтүнүч жарыялоого, сотко жазуу жана ооз-эки түшүндүрмө берүүгө, бул ишке тиешеси бар адамдардын өтүнүчтөрүнө каршылык жарыялоого жана алар келтирген ойго каршы пикир билдирүүгө, сот процессинде пайда болгон суроолорго өз оюңарды билдирүүгө, сот актыларына даттанууга жана башка ушул кодексте келтирилген процессуалдык укуктарды колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондой эле берилген укуктарды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Тараптар,
Сиздердин процессуалдык укуктарыңыз түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү урматтуу. Өтүнүчтөр барбы? Өтүнчү бар, урматтуу судья. Отуруңуз. Күбө катары доогердин уулу Алишердин класс жетекчиси Жумадилова Мира Султоевнан суроо уруксат этиңиз. Ал адам балдарга мүнөздөмө берүү менен бирге акыркы учурда аларды тарбиялоодо кимдин салымы чоң экенине токтоло кетет. Күбө келген сот залынын сыртында күтүп турат. Доогер жактоочунун өтүнүчүн колдойсуңарбы силер? Толугу менен колдойм. Жоопкер. Жактоочунун өтүнүчү боюнча сиздин пикириңиз. Билбейм, сот чечсин. Жактоочу сот. Соттун кароосуна. Үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рыскулова. Каршы эмеспиз. Каршы эмес. Прокурор сиз. Анда сот аныктайт. Доогердин жактоочусунун өтүнүчү канааттандырылсын. Күбө катары чакырылган Жумадилова Мира Солтоевна сот залында суралсын. Дагы тараптарда өтүнүчтөр барбы? Жок. Анда соттук териштирүүгө өтөбүз. Доо арыз жарыяланат. Мен Коңурбаев Автандил, Коңурбаева Светлана менен 2005 жылдын 5 мартында расмий түрдө никеге каттоого отургам. Ортобузда өспүрүм жаштагы балдарыбыз бар. Алар 2007 жылдын 11 сентябрында төрөлгөн уулум Алишер жана 2010 жылдын 15 апрелинде төрөлгөн кызым Айзада. Жоопкер менен курган үй бүлөлүк турмуш ойдогудай болбой, 2012 жылдын февраль айында соттук чечими менен экөөбүз ажыраштык. Ажырашкан соң балдар менде калган. Ал эми жоопкер ошондон кийин балдардын турмушу тууралуу кызыгып сураган да жок. Бирок жоопкердин балдарга кезигүүсүнө мен эч качан тоскоолдук жараткан эмесмин. 2013 жылдын 15 январындагы райондук соттун чечими менен жоопкер өспүрүм жаштагы балдарга өзүнүн тапкан кирешелеринин 3төн 1 бөлүгүн алимент катары төлөшү керек. Тилекке каршы ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин төлөбөй келип, алиментти төлөө карызы 34.135 сомду түзгөн. Жогоруда айтылгандай, соттон Коңурбаева Светлананы өспүрүм жаштагы балдары Алишер менен Айзададан ата-энелик укуктан ажыратып, балдарды менин карамагыма өткөрүп бериңизди сурайм. Доогер, ордуңуздан туруңуз. Доо арызды колдойсузбу? Толугу менен колдойм. Жоопкер, доо арыз менен макулсузбу? Жок, доо арызды колдой албайм. Анда доогер, доо арыз боюнча түшүндүрмөңөрдү угалы. Түшүнүктүү болуш үчүн баарын башынан айтып берсем, биз экөөбүз ажыраша элек кезекте базардан ижарага контейнер алып, анын карызга акча алып, анын кыз келиндердин кийим кечесин сатып соода кылчубуз. Сатуу, каржылоо, кыскасы соода сатууга байланыштуу маселелер менен бул иш алып барчу. А мен болсо жүк ташуучу унам менен чет аралык байланыштарга каттап иштечүмүн. Ал кезекте турмушубуз жакшы эле болчу. Чет өлкөлөргө барып эс алмай, балдарга каалаганын алып бермей, кыскасы элдин көзү өтө турган жашоо эле. Дагы кошумча контейнер алсакпы деп жатканбыз. Бирге иштесек ал да болмок. Анан мен чет жакка каттаганымды да токтотмокмун. А бирок чогуу жашаган күндөрдүн акыркы күндөрү пикир келишпестик жагдайлар көп жарала баштады. Себеби мен акыркы каттамдардан келгенде мунун жумуштан ичип алып кузу келгенин байкай баштадым. Эмне болду десем, туулган күн белгиледик, же дагы ушул сыяктуу көптөгөн шылтоолорду айта баштады. Мен ал кезекте муну жакшы көрүп сыйлагандыгыман, кой майда чүйдөсүндө көп деле кийилишпей эле коюуну туура чечкем. Анткени ал убакта мен буга ишенчимин. Анан кийинчерээк эле күндөр өткөн сайын эле чыр чатактар көбөйө баштады. Бир жолу үйгө келсем үй бей экен, а балдарым болсо апамдыкында экен. Көрсө бул карызга батып, акчанын баарына ичип, анан куйругун түйгөн боюнча жок болуп кеттир. Эмне болуп кеткенин өзүм да түшүнбөй калдым. Туруп эле аялыңан, бизнестен жана акчаңан айрылып калуу эң эле жаман экен. Андан кийин ошо карыздардан кутулуунун жолун издей баштадым. Анткени жанагы насия акча бардыгы менин наамымда катталуу болчу. Эми ал кырдаалдан кандай чыкканым эми ал өзүнчө окуя. Кыскасы карыздардан кутулдум. Анан муну издеп таап туруп, ажырашууга арыз бердим. Андан кийин алимент өндүрүү үчүн арыз бердим. 2 арыздын тең канааттандырылды. Ошентип балдарым менен апамдыкында жашап калдым. Ошондон бери мынакей 4 жыл өттү. 4 жылдын ичинде бир дагы жолу мындай балдарым кандай жүрөт, ден соолуктары жакшыбы, кандай окуп атышат деп бир дагы жолу сурап койгон жок. Бир дагы мындай энелик мээрими жок да. Мен буга балдардын менен
кезигүүшүнөн каршы деле эмесмин. Балдарым да башында муну качан келет, каякта апабыз деп сурап жүрүштү эле. Андан кийин алар да тазаштыбы же эмне кылышты? Алар дагы сурабай калышты. Бул соттун чечими боюнча жаш жете элек балдарга алимент төлөш керек эле. Аны төлөбөй жүргөн үчүн, качып жүргөн үчүн деп бир жолу соттолду. Андан кийин жашаган жана иштеген жерин жашыргандыгы үчүн деп дагы соттолду. Мунун азыркы алиментке болгон карызы 34.135 сомду түздү. Балдардын бирөөсүн да алып койгонго аракет кылган жок. А бирок мен буга азыр балдарымды бербейм. Балдарымда мунун барбы жокпу кызыга беришпейт. Ошондуктан урматтуу сот, балдарым, уулум 2007-жылдын 11-сентябрында төрөлгөн уулум Алишер жана 2010-жылдын 15-апрелинде төрөлгөн кызым Айзададан ата-энелик укугунан ажыратып, муну балдарды мен карамагыма өткөрүп берүү тууралуу арызымды канааттандырып берип коюңуздарды суранам. Жактоочу, суроолоруңузду бере бериңиз. Ажырашкан соң канча убакыттан кийин алимент өндүрүү доо арызы менен кайрылдыңыз эле, тактап айтып бере аласызбы? 1 жылдан кийин кайрылгам. Натыйжасында 2013-жылдын 15-январынан баштап алимент өндүрүлсүн деген буйрук чыккан. Азыркы учурда жоопкер алимент төлөп атабы анан? Жо, өткөндө почта аркылуу 200 сом салып жибериптир. Түшүнбөй калып, бул эмне мени шылыңдаганыбы же эмне кылганы. Ошондон кийин алимент өндүрүүдөн баш тартсам деп жатам. Анткени мунун артынан иштеп жүрүп, убактында кетет экен, тажап да куйттум. Азыр болсо Кудайга шүгүр, 2 баламды тарбиялап алганга өзүм кудуретим жетет. Портер үлгүсүндөгү унаа сатып алгам. Азыр турмушубуз жакшы, Кудайга шүгүр. Бул же балдарды тарбиялаганга катышпаса, же бизге каралашпаса, мунун эмне кереги бар? Бизге баарынан жогу жакшы мунун. Колуман келишинче эле салып атпаймынбы? Ошол 200 сомун канча күн жашаса болот? 200 сомго сен жашар. Тилекке каршы 200 сом мен балдарыма жетпейт. Тынчтангыла. Ошол акчаны кандай таап атканын сен билбейсиң сен. Эртели кечке иштеп жүрөм. Коңурбаева, тынчтангыла. Жоопкердин жактоочусу суроолору. Айтыңызчы, эмнеге сиз энесин балдарын ата-энелик укугунан ажыратып жатасыз? Келечекте тескеринче бул балдардан алимент өндүрбөсүн деп жатам. Башка суроом жок. Үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү суроолоруңар барбы? Жок. Прокурордун суроолору. Суроолор жок болсо отуруңуз. Жоопкер, доо арыз боюнча сиздин түшүндүрмөңөрдү угалы. Мен доо арызды колдой албайм. Коңурбаев автомобиль менен турмушум болбой калды. Күнүгө уруш талаш, такай уруш талаш. Эч нерсени да жактырчу эмес. Мен болсо башка бирөөнө турмушка чыккам. Учурда мен балдарыма көмөктөшө албайм. Мен аларды каралашуудан баш тарткан жокмун. Бирок шартым жок. Балдарымды өзүмө көндүрөйүн дейм, бирок такыр мүмкүнчүлүк болбой калды да. Балдарым болсо эртеден кечке сабакта, мен болсо керелди кечке кафеде идиш жүйм. Алган айлык маянан болсо өзүмөн жана жашаган бөлмөмдүн акысынан ашпайт. Өзүңөр уктуңарга соттун алиментти өндүрүү тууралуу чечимин ушул убакка чейин төгүп келе албай жатам. Айлык акым болсо кенедей, 2 баламды болсо кенедей бөлмөдө өзүм жалгыз карай албай жатам. Мен балдарымды жакшы көрөм. Энелик меримди төгүп, мен деле карагым келет. Бирок шартым жок. Кудайым буйруп, ишим оңолуп, акчам көбүрөөк болуп калса сөзсүз каралашам. Суранам силерден. 2 баламды менден ажыратпагылачы. Жоопкердин жактоочусу суроолоруңду бергиле. Светлана, балдар менен мамиле түзүүгө сизге эмне тоскоолдук жаратып жатат? Айтыңызчы. Мен башында абдан уялып жүрдүм. Андан кийин аракет кылдым. Анан көп жылдан бери өзүбүзчө жашаганыбыздын айынан балдарымды өзүмө көндүрө алган жокмун. Бир жолу мектепке барганмын. Балдарыма жолугайын депчи. Алар эртең мененкисин окугандыктан тарап кетип калышыптыр. Ошондон кийин балдарымны жолугуп катташайын деп мага эч мүмкүндүк болбой калды. Жакшы эле барайын дейм, бирок шартым жана убактым да жок. Күнү түн иштеп атам. Баргам деп коет, кыйраттырсың. Жада калса балдарым канчанчы класстан окурунда тыңырап. Аны ушу кыйраткан эне болобу? Доогер, тынчтангыла. Коңурбаева, сиз алиментти төлөбөгөндүгү үчүн сот жообуна да тартылгансыз, туурабы? Эмнеге дагы эле алиментти төлөбөй келесиз? Мен төлөгөндөн качкан жокмун, урматтуу судья. Болгону азыр айлык акымдын аздыгынан карыздарыман кутула албай келе жатам. Бирок ошондой болсо дагы почта аркылуу 200 сом жоктон көрүү жогору деп 200 сом салып жибергем. Алда болсо могу доогерге жакпай жатпайбы? Кыйраттырсың ушун 200 сом. Суроолор болобу? Уулуңуз омурткасын оорутуп, ооруканада жатканын уктуңуз беле? Ооба, уккамын, бирок бара алган жокмун. Эртели кечке жумуштамын, анын үстүнө да айлык акыбызды убагында бербей кармап да туруп алды.
Ана мен балдарыма құр бармақ белем. Заман бұл екен, өзіңөр көріп атасыздар. Бардығыстен қымбат, 2 балаға төлөшмаға қиын болып атат. Ичкен араң акча табылат экенсиң да табылбайт экенсиң да балдарыңа. Жөн отурчу сен. Доогер. Ошол акчаны сен кантип иштеп атканыңга аяк. Дагы барбы суроолор? Башка суроом жок. Доогер, суроолор барбы? Мына сурап алган. Урматтуу судья, суроо бар. Айтыңызчы, эмне себептен сот аткаруучуларга жашаган жериңизди алмаштырган тууралуу кабарлаган эмессиз? Сиз мени туура түшүнсөңүз, мен акчадан абдан кыйналып кеттим. Анын үстүндө дагы тиги жашаган жерим алысыраак шаардын четиндеги аймактарга которууга мажбур болдум. Ал эми тиги сот аткаруучуга эскертип коюш керектигин мен билген эмесмин. Сот аткаруучулар сизге жашаган жериңизди алмаштырганда кабарлап туруш экениңизди эскертип эле? Эскерткендир, бирок эсимде жок болуп атат. Сот 2 өспүрүм жаштагы балдардын энеси Светлана Коңурбаеваны ата-энелик укуктан ажыратуу ишин кароодо. Мурдагы жолдош Автандил балдарга камкордук көрбөгөндүгү жана жоопкердин жүрүм-турумунун өзгөргөндүгүн эске алып, ушундай чечимге баргандыгын кабарлайт. Сот бир нече убакыттан кийин балдар менен алардын энесинин тагдырын чечмекчи. Сөз райондук балдар менен үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рыскуловага берилет. Коңурбаев Автандилдин мурдагы келинчеги Коңурбаева Светлананы ата-энелик укуктан ажыратуу арызын колдойбуз. Биз тараптан атайын иликтөө иштери жүргүзүлүп, Коңурбаевдин жашоо шарты менен таанышып чыктык. Ал энесинин 3 бөлмөлүү квартирасында 2 өспүрүм жаштагы балдар менен бирге тургандыгын аныктадык. Балдар үчүн бардык шарттар түзүлүптүр. Балдардын энеси чындыгында балдарын тарбиялоого катышпагандыгы жана материалдык жактан да жардам көрсөтүлбөгөндүгү тастыкталды. Соттун андан алимент өндүрүлсүн деген чечими бар экен. Аны болсо жоопкер убагында аткарбагандыктан алимент төлөө карызы да көбөйүп кеттир. Балдар менен кабарлашпайт, балдардын билим алуусуна кызыкпайт. Балдардын болгон түйшүгү атасына жүктөлгөн. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 69 беренесине ылайык экөөнүн бирөөсү ата-энелик милдетинен ажыратылат, эгерде алар ата-энелик милдетти так аткарбаса деп көрсөтүлөт. Бул учурда жоопкер ошол милдетти так аткарбай, жада калса алиментти да төлөбөгөндүктөн ажыратылышы керек деп ойлойбуз. Доогер ошол милдетти ата-энелик милдетти так аткаргандыктан жана өспүрүм жаштагы балдардын кызыкчылыгын эске алуу менен жоопкерди ата-энелик укугунан ажыратып, ата-энелик милдетти толугу менен доогер Коңурбаев Автандил Бекболотовичке өткөрүп берүүңүздү сунуштайбыз. Рахмат. Суроолоруңарды бериңиз. Айтыңызчы, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө Коңурбаева Светлананын ата-энелик милдетин так аткарбай жаткандыгы тууралуу арыз келип түштү беле? Жок, биздин дарекке андай арыз даттануулар түшкөн эмес. Балдардын атасы учурдагы жоопкер, учурдагы доогер келип гана жашоо шартыма иликтөө жүргүзүп бергиле деп кайрылган. Бирок ошондой болсо да териштүү калыс болуш үчүн биз Коңурбаева Светлана менен кезиккенбиз. Балдарды тарбиялоого эмнеге катышпай жатасыз деп сураганыбызда ал эртеден кечке иштеп колум бошобойт деген жооп берди. Андан сырткары айлык акысынын аздыгына токтолду. Ошондуктан алимент төлөө карызы көбөйүп кеттир. Башка суроо? Жоопкер суроолор барбы? Жок. Жактоочу. Суроо жок. Прокурор уруксат берсеңиз. Ал эгерде сиздерге доогер кайрылбаса, сиз бул үйлөрдүн мындай абалы, ушундай абалда экенин кантип билбей калмаксыздар да, Тилекке каршы балдарын өзү жалгыз тарбиялап жаткан аталардын жана энелердин саны арбын. Бул учурда Алишер менен Айза да өзгөчө камкордукка муктаж болбогондуктан бул үй бүлө менен жекече иштөө планын чындыгында түзгөн эмеспиз. Жана үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү деги эле мындай ата-энелик укуктан ажыратылган тараптар менен иш алып барабы? Албетте, бизде атайын иштелип чыккан иш план бар. Жарым жылга эки тарапты тең бирдей көзөмөлгө алып байкоо жүргүзөбүз. Ата-энелик укуктан ажыратылган тарап менен да өзүнчө иш алып барабыз. Анткени Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 77 беренесине ылайык ата-энелик укуктан ажыратылган тараптын жүрүм-туруму, жашоого болгон көз карашы өзгөрүлсө, балдарга болгон камкордугу пайда болсо, анда ата-энелик укугу кайтарылып берилет деп көрсөтүлөт. Дагы кошумча суроолор барбы тараптарда? Суроо жок. Жок болсо отуруңуз. Анда Күбө Жумадилованы чакырып коюңуз. Күбө Жумадилова, кириңиз. Сиз өзүңүздүн туура фамилияңызды, атыңызды, жашаган жана иштеген жериңизди айтып коюңуз.
Жумадилова Мира Солтоевна 1983 жылы туулгам. Фатьянова көчөсү номер 41 Б үйүндө турам. Орто мектепте баштапкы класстардын мугалими болуп эмгектенем. Жумадилова, сиз бул иш боюнча күбө катарында сураласыз. Ошондуктан чындыкты айтышыңыз керек. Эгерде сиз билип туруп калп айтсаңыз же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 330-331 беренелеринин негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылып каларыңызды сот эскертет. Түшүнүктүүбү? Түшүндүм, урматтуу Анда судья. катчы көргөзгөн кагазга кол коюп коюңуз. Доогердин жактоочусу сиздин суроолоруңуз. Айтыңызчы, бул Коңурбаев Алишер тарбияланып жаткан үй бүлө жөнүндө кандай маалымат бере аласыз? Мен Коңурбаев Алишердин класс жетекчиси болом. Анын карындашы дагы бар, ал 1-класста билим алып жатат. Балдар абдан тарбиялуу, таза, тыкан, түз жүрүшөт. Алишер ар бир коңуроодо карындашына барып көз салып турат. Атасы болсо балдардын ийгилигине кубанып, окуусуна дыккат көзөмөл жүргүзүп турат. Жыйындарды калтырбай катышат. Кээде Алишердин чоң энеси келет. А балдардын мектептеги ийгиликтери менен энеси кызыгабы? Билесизби, мен буга чейин балдардын апасын көргөн эмесмин. Бир жолу атасынан сураганымда биз ажырашып кеткенбиз, а балдар болсо менде калган деп жооп берген. Балдарга кандай мүнөздөмө бере аласыз? Алишер жакшы окуйт, ийгиликке кызыгы бар. Эки бала тең менин көзөмөлүмдө турат. Мен кошумчада сабагым бар, хореографиядан берем. Айзада болсо мага келип бий көнүгүүлөрүн алып турат, ырга да барат. Алишер болсо жаш техниктер аттуу эримге катышат. Балдар мектептеги иш-чараларга активдүү катышып турушат. А балдардын энеси тууралуу кызыгып сурадыңыз беле? Билесизби, Автандил Коңурбаев өз сөзүндө ажырашып кеткенбиз деген. Ошондуктан балдардын көңүлүн оорутуп албаш үчүн мен ашыкча сураган эмесмин. Эми бул өздөрүнүн үй бүлөлүк маселеси да. Башка суроом жок? Жокпу? Күбөгө дагы суроолор болобу? Жок. Анда суроолор жок болсо, залдан орун алып отурсаңыз болот. Рахмат. Суроолор жок болсо, анда сот иштин материалдарын иликтөөгө өтөт. Балдар окуган мектептен алынган 2016 жылдын 12 сентябрында берилген номер 301 маалымдама баракчасы. Анда балдарды атасы жана балдардын чоң энеси гана тарбиялап келгендиги көрсөтүлгөн. Балдардын өз апасы мектепке келген эмес, жана тарбия иштерине аралашпагандыгы белгиленген. Номер 109 бейтапканадан алынган маалымдама баракчасы. Анда балдардын саламаттыгына байланыштуу маселелерди бир гана алардын атасы Коңурбаев Автандил чечип келген деп көрсөтүлөт. Ал эми балдардын энеси бейтапканага жана дарыгерлер аларды үйгө көзөмөл жүргүзгөн маалда катышпагандыгы жазылат. 2013 жылдын 15 январында сот тарабынан чыгарылган Коңурбаева Светлананын айлык акы жана тапкан кирешесинин 3/1 бөлүгү алимент катары өндүрүлсүн деген буйругунун көчүрмөсү. Сот аткаруучулар кызматынын бөлүгүнөн алынган маалымдама баракчасы. Анда Коңурбаева Светлананын алиментке болгон бүгүнкү күнү карызы 34.135 сомду түзүптүр. 2016 жылдын 15 октябрындагы үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адистери тарабынан Коңурбаевдин жашоо шартын изилдөөнүн натыйжасында төмөндөгүдөй корутунду чыгарылган. Көрсөтүлгөн дарек боюнча доогер Коңурбаев улуу Алишер кызы Айзада менен бирге апасы Коңурбаева Каличаныкында жашашат. Өспүрүм жаштагы балдардын энеси Коңурбаева ал даректе жашабагандыгы аныкталган. Квартиранын абалы жакшы, канааттандырарлык. Балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Балдар окуган мектептен берилген мүнөздөмөсү. Мектептин директору менен класс жетекчинин берген мүнөздөмөсүндө өспүрүм жаштагы Алишер жана Айзада тартиптүү, журум-туруму токтоо катары көрсөтүлгөн. Балдар таза, тыкан, окууга умтулуусу жакшы, сабактарды калтырбайт. Жана атасы менен чоң энеси балдардын билимге болгон умтулуусуна кызыктар экендерин көрсөтүп турушат. Райондук ички иштер бөлүмүнөн берилген маалымдама баракчасы. Анда Коңурбаева Светлана 2 балага алиментти төлөбөгөндүгү үчүн 2 жолу издөөгө алынгандыгы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү бейтапкананын берген маалымдама баракчасы.
Бул жерде 2015-жылы Алишер омурткасын кокустатып алып, 2 айга чукул ооруканада жаткандыгы кабарланат. Бала ооруканада экенде, аны атасы багып жаткандыгы баса белгиленген. Балдардын өз апасы болсо, ал учурда ооруканага келбептир. Коңурбаева Светлананын тартип бузгандыгы үчүн административдик укук бузуу протоколу. Ал протоколдо Коңурбаева Светлана мас абалында коомдук транспортта улгайган жана жаш балдардын көзүнчө сөгүнүп, коомдук тартип бузган деп көрсөтүлгөн. Жоопкердин иштеген жеринен берген маалымдама баракчасы. Жоопкер Коңурбаева Светлана чынында эле ашканалардын биринде идиш жугуч болуп эмгектенет деп көрсөтүлгөн. Калкты иш менен камсыз кылуу борборунан алынган маалымдама баракчасы. Коңурбаева ал жакта ишке муктаж деп катталгандыгы тастыкталууда. Ал жакта Коңурбаевага 2 иш сунушталганы белгиленет. Короо шыпыргыч жана подъездтерди жуучу адис катары. 2015 жылдын 18 февралындагы соттун өкүмү менен Коңурбаева Светлана күнөөлүү деп табылып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 162 беренесинин негизинде балдарды кароого деп каралган алиментти төлөөдөн качкандыгы үчүн соттолгон. Доогердин жашаган жеринен берилген мүнөздөмөдө доогер мыкты ата катары көрсөтүлгөн. Учурда энеси менен 3 бөлмөлүү квартирада өспүрүм балдары менен бирге турушат. Номер 1 наркологиялык диспансерден алынган маалымат баракчасында 1983 жылы төрөлгөн Коңурбаева Светлана ал жакта алкоголдук ичимдикке көз каранды деген диагноз менен катталыптыр. Тараптар дагы кошумча же өтүнүчтөр болобу? Кошумча өтүнүчтөр. Өтүнүчтөр жок. Прокурордо жок. Жок болсо анда соттук иликтөө аяктады. Жарыш сөзгө өтөбүз. Доогер, жарыш сөз сизде. Урматтуу судья, мен доо арызымды канааттандырып берүүңүздү суранам. Ал эми бул Коңурбаева Светлананы балдарым Алишер менен Айзададан ата энелик укугунан ажыратып, балдарды мен карамагыма өткөрүп берүүңүздөрдү суранам. Караңыздарчы, ушундай кебетеси менен мен балдарыма кандай тарбия бере алмак элем? Сөз доогердин жактоочусу Бегилеровага берилген. Урматтуу сот, учурда биз орчунду ата энелик укуктан ажыратуу маселени карап жатабыз. Чечим чыгарар алдында сизден биринчи кезекте балдардын кызыкчылыгын эске алууга чакырар элем. Анткени балдарды тарбиялоодо ата эне бирдей жоопкерчиликте болот. Алар балдардын дени сак, психологиялык жактан, руханий байлыгына өтө чоң маани берип өстүрүлөрү керек. Жоопкер 4 жылдан бери балдар менен кабарлашкан эмес. Жада калса туулган күндөрдү балдары энесинин куттуктоосуз, энесинин белегисиз тосушкан. Туулган күндөрдө жоопкер бас бармак түгүл телефон аркылуу дагы куттуктаган эмес. 2015 жылдын апрель айында уулу Алишер омурткасын кокустатып алып 2 айга чукул ооруканада жаткан. Анда дагы жоопкер бас барган эмес. Ооруканада атасы менен чоң энеси карашкан. Ооруканадан чыккандан кийин дагы жоопкер баланын саламаттыгына кызыгып, басып бармак түгүл телефон аркылуу дагы сураган эмес. Бүгүнкү күндө жоопкер өзүнчө эле бөлүнүп калган. Балдар менен эч кандай кызыкчылыгы жок. Коңурбаева Светлананын балдары менен катышууга доогер эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Тескерисинче балдары менен жакындасын деген. Бирок эмнегедир жоопкер балдары менен жакындоого аракет кылган эмес. Өзүнүн ата энелик милдетин тиешелүү түрдө аткарбаганын, убагында алиментти төлөбөгөнүн төмөндөгүчө түшүндүрөт. Социалдык абалынын начардыгын, майнасынын аздыгы менен. Бирок ушул эле учурда калкты иш менен тейлөө борбору тарабынан жоопкерге сунушталган 2 иштен баш тарткан. Бул эмнеси? Бул өзүнүн абалын оңдоого кызыктар эместигинен кабар берет. Ошондуктан урматтуу судья, Коңурбаева Светлананы уулу Алишерден, кызы Айзададан ата энелик укуктан ажыратып берүүңүздү суранабыз. Жыйынтыгында балдарды толугу менен атасы Коңурбаев Автандил Бекболотовичтин камкордугуна өткөрүп берүүңүздү сурайм. Жоопкер, жарыш сөз сизде. Урматтуу судья, мен ата энелик укуктан ажыратпагылачы суранам силерден. Энелерди балдарынан ажыратууга мүмкүн болбойт да. Автандил, айланайын Автандил, сен жакшы адамсың, боорукерсиң, мен аны жакшы билем. Суранам сенден, мен ата энелик укуктан ажыратпачы.
Балдарыман ажырата көрбө мени. Эмесиң эле эмес. Жүрөгүм чыдабайт. Жоопкер, өзүңүздү колго алыңыз. Сен экөөбүздүн ажырашканыбыз балдарга таасир этпесинчи суранам сенден. Түшүнгүлөчү мени. Мени кантип эле энелик укуктан ажыратып саласыңар. Коңурбаева, өзүңүздү колго алыңыз. Эсиңе келди. Суранам силе, судья. Мени энелик укуктан ажыратпагылачы. Балдарым мени. Бактым, байлыгым. Отуруңуз. Жоопкердин жактоочусу, жарыш сөз сизде. Рахмат. Урматтуу судья, урматтуу соттун катышуучулары. Бүгүнкү соттук отурумда Коңурбаева Светлананын ата энелик укугунан ажыратылсын деген үмүттөгү доорусга биз толугу менен кошула албайбыз. Себеби ажырашкандан кийин эле доогер балдардын өзүн алып калган. Анткени анын жашаган жери, иштеген иши жана балдарды кароого апасы көмөктөшүп келет. Бирок тилекке каршы жоопкерде андай учурда андай мүмкүнчүлүк шарты жок. Андыктан ата энелик милдеттерин дагы толук кандуу аткарууга мүмкүнчүлүгү жок. Анын кафеде идиш жууп тапкан акчасы күнүмдүк тиричилигинен жана жашаган турак жайынын акысынан ашпайт. Туура, жоопкер алименттерди убагында төлөбөгөндүктөн улам 2 жолу издөөгө салынган. Бирок мунун баарын эске алып, жоопкер оңолууга өзгөрүүгө аракеттерди жасап жатат. Буга мисал келтирсек, бул Светлана алкоголдук ичимдиктен арылуу үчүн атайын дарылоодон өткөн. Мындан тышкары иштеп, ак эмгегимен таап, почта аркылуу 200 сом акча жөнөтсө, мына доогер аны акча катары көрбөйт экен, соттук аталарында күбө болду деп атабыз. Жалаң ушу доогердин кыялынан деп деле эсептесе болот. Балдарына учура албай атат, жолуга албай атат, мамиле түзгөнгө тоскоолдук болуп жатат. Бүгүнкү күндө доогер ачууга алдырып, ушундай доо арыз менен кайрылганы менен балдарга эне биринчиден эне керек. Ошондуктан эртеңки күнү келечекте ушу балдар чоңойгондо эле энесин сураганда ушу доогер өзү эле балдардын көзүн карай албай уят болуп калышы мүмкүн. Ушунун баарын эске алыш керек деп эсептейм. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндөгү кодексинин 7-беренесинде дагы балдардын укуктары так көрсөтүлгөн. Балдар ата энесинин тарбиясында, камкорунда болуш керек деп. Мен андыктан урматтуу судья суранат элем, Коңурбаева Светлананын ата энелик укугунан ажыратпастан дагы бир мүмкүнчүлүк бериңиз. Отуруңуз. Жарыш сөз үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рыскуловада. Коңурбаев автомобилден доо арызы канаттандырылып, Коңурбаева Светлананы өспүрүм жаштагы балдары Алишер жана Айзадага карата ата энелик укугунан ажыратылып, балдарды Коңурбаев автомобилден карамагына толугу менен өткөрүп берилсе, туура болот деп эсептейбиз. Отуруңуз. Жыйынтыктоочу сөз прокурор Сардарбековага берилет. Рахмат. Урматтуу судья, балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоодо ата энелик милдетти так аткарбагандыгы үчүн ата энелик укуктан ажыратуу бул өзгөчө жана ошол эле маалда чоң жоопкерчиликти талап кылат. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 85-беренесинде ылайык ата эне бул өзүнүн өспүрүм жаштагы балдарына камкордук көрүү керек деп жазылган. Соттук отурумда жоопкердин балдарга болгон мамилеси мындай болбоду. Ал балдарды тарбиялоого катышпаптыр. Үй бүлө ден соолуктары жөнүндө алар кам көрбөптүр. Материалдык жана моралдык жактан жардам бербептир. Азык түлүк жана чарба буюмдар менен камсыз кылбаптыр. Эми карап отурсак, бул жерде жоопкердин жактоочусу болсо жакшы болуп келатат, оңолгону жатат деп айтып атат. Бирок ошол эле мезгилде жоопкер 4 жылдын ичинде бир гана жолу мектепке барыптыр. Анан баласынын кайсы убакта окуганын билбей, көрбөй калыптыр аларды. Анан бир 200 сом бериптир. Ошону эле кайра айтып атат. Ошол оңолгондукка жатпайт бул. Бул фактылардын бардыгы Коңурбаева Светлананын балдарга болгон начар мамилесинен кабар берип турбайбы? Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 74-беренесинде ата эне же экөөнүн бирөө ата энелик милдетти аткарбаса же алимент төлөөдөн качса, анда ата энелик укуктан ажыратылат деп көрсөтүлгөн.
жоопкер алимент төлөбөстүн амалын кылып, жашаган жерин жашырып, иштеген жерин жашырып, качып жүргөндүгүнөн издөө салыныптыр. Анан дагы буга айтыптыр, төлөбөй калчу болсоң, жоопко тартыласың деп. Жыйынтыгында сот жообуна да тартылыптыр. Учурда анын алиментке болгон карызы 34.135 сомду түшүптүр. Эми мындай жыйынтыкка келүүгө аргасыз болосуң да. Эне аял болсо дагы. Коңурбаевдин доо арызы канааттандырылсын. Коңурбаева Светлананы балдары Алишер менен Айзадага карата ата-энелик милдетинен ажыратылсын. Балдарды болсо доогердин карамагына өткөрүлүп берилсин. Тараптарда реплика болобу? Жок, урмат. Жок, урмат. Анда сот кеңешме бөлмөгө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Эки баланын энеси Коңурбаева Светлананы ата-энелик укуктан ажыратуу иши каралууда. Балдардын улуусу Алишер 9 жашта жана кичүү кызы Айзада 7 жашта. Күйөөсү Коңурбаев Автандил мурдагы аял 4 жылдан бери балдарды тарбиялоого катышпай жана аларды ойлоп дагы койбогондуктан аны ата-энелик укуктан ажыратуу талабы менен сотко кайрылган. Бир нече убакыттан кийин сот өзүнүн чечимин чыгарат. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин резолюциялык бөлүмү жарыяланат. Сот курамында Төреғалы Кылычы Булатова, Катчы Тариелова, доогер Коңурбаев, анын жактоочусу Бегилерованын, жоопкер Коңурбаева, анын жактоочусу Супатаевдин, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рыскулованын, прокурор Сардарбекованын катышуусунда Коңурбаев Автандилдин Коңурбаева Светланага карата ата-энелик укуктан ажыратуу тууралуу доо арызын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 197, 198, 199, 200, 201 жана 205 беренелерин жетекке алып, чечим кылат. Коңурбаев Автандил Бекболотовичтин доо арызы канааттандырылсын. Коңурбаева Светлана Эскендеровнаны өспүрүм жаштагы балдары 2007 жылдын 11 сентябрында төрөлгөн уулу Коңурбаев Алишер жана 2010 жылдын 15 апрелинде төрөлгөн кызы Коңурбаева Айзаданын ата-энелик укуктан ажыратылсын. Балдар толугу менен атасы Коңурбаев Автандил Бекболотовичтин карамагына өтсүн. Коңурбаева Светланадан жергиликтүү бюджеттин пайдасына 1000 сом мамлекеттик алым өндүрүлсүн. Чечимге наразы тарап 30 күндүн ичинде апелляциялык тартипте даттанууга болот. Чечимге кол коюлду. Отуруңуздар. Чечимди түшүндүрөйүн. Доогердин талаптары сот отурумунда далилдери менен толугу менен тастыкталды. Ошондуктан Коңурбаевдин доо арызы канааттандырылды. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 74 беренесинде ата-эне алардын бири ата-энелик укуктан ажыратылат, эгерде алар ата-энелик милдетти так аткарбаса жана алимент төлөөдөн кыянаттык менен качса. Коңурбаева Светлана, сиз ичимдикке берилип, наркологиялык диспансерде каттоодо экенсиз. Балдарды багууга деп каралган алиментти төлөөдөн баш тартып келесиз. Балдарды тарбиялоого, алардын дени сак өсүшүнө сиз өз салымыңызды кошпой келесиз. Мына ушуларга таянып, сот ушундай чечим чыгарды. Эгерде сиз аял катары, эне катары өзүңүздүн жүрүм турумуңузду оңдоп, балдарга болгон мамилеңизди өзгөртсөңүз, аларга мээримиңизди төксөңүз, анда сиз сот аркылуу кайра ата-энелик укукту калыбына келтирип алсаңыз болот. Андыктан мен дагы сизге ошону каалайт элем. Чечим түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Суроолор жокпу? Жок, суроо жок. Анда толук чечимди 5 күндөн кийин алсаңыздар болот. Сот отуруму жабык деп жарыяланат. Мен балдарымды таштаган эмесмин. Убагы келгенде алар өзлөрү түшүнүшөт. Мен өз укугумду коргоп, балдарымды кайра өзүмө кайрып алам мен. Мен таштабайм мен балдарымды. Заманыбыз эмне болуп баратат, карагылачы. Өзүнүн энеси өзүнүн балдарын карабай калат деген эмне деген шумдук. Эми өзү менен өзү боло берсин. Балдарымды өзүм тарбиялап алганга кудуретим жетет. Сот менен мен талабымды талашкандарга ыраазычылык билдирем.